Mına Алмаз Құшбекович, мен ұқтыңыз, бүт бардығын немесі ылқық болған әлі, ұшыншалық көп ақшаларды алып отауыз, қай-қайшты эффективті болау, жоқ бұ жиынтығы болау, жоқ бұ деген сұрауға жауап ала алмай атауыздан. Өпшілі. Өткенде сіз жоғылаңыз 500 миллион доллар жонды, Кореяның неместі жонды сөйлештік. Анда дәле ешқанда жауап ала. Ал жерден направленсе, бір үш направлениені айтты, аны кім чешті десе, тоже никто не знает. Азымына 222 миллионды ким еме қылдысы, 3-4 кішін айтты, ошыл кішілер барып, аз өнігі банкымен сөйлешіп, чечіп қойдық дейді, ошыл направление. 8 направлениясы. Вот. Да, волюнтаристское решение, да? 2-3 кіші барып әлі, чечіп қой отады. Мұнша ақшаны қаяға жұмшайыз. Айтажы бардығы елдің мойнына асылған, ел төлейді кейін бюджеттен. Вот. Анан кейін жиынтығы мына қанша қарыздарды алдық, жиынтығы түсініксіз да. Өнігігі ап келбеді де ошол. А между прочим, бүгінгі күнде егер аз 700 миллион азырқы біз қарап отқанды қоса тұрған болсақ, 5 миллиардтан ашып кетіп отады. Бүгінгі күнде 4 миллиард 600 миллиондың жиынтығында бүгінгі күнде тақ көрбей атабыз да. Өнігігі ап келбей атады да. Өздөштірігі бар ошол ақшаны өздөштірігі, бирок өнігігі жоқ да. Дағылы өнігіш керек деп атабыз. Азыр мына 700 миллионды 500 миллионға уже рұқсат берді. Бұға деле беребиз азыр еш жаққа никуда мы не денеміз. Анандан ерте еврооблигациялар жөнінде сөз бар отады. 1 миллиард 300 миллион долларға еврооблигация. Қанша? Қанша? 1 миллиард даже 700 миллион. Аны тоже непонятно, куда мы будем тратить. Да? Ожондай, да? Барды волюнтаристский болот. Алдан волюнтаристское решение. Она электроэнергия жұмшайыз. Ну, хорошо. Опять освоение, да? Только освоение. Вот только направление освоения. Көргізуота зал бұл қандай жиынтық ап келеді, қандай өнігігі ап келеді. Нені қаяғыз жырғап кетеміз. Вообще сұрауға жауап жоқ та. Ана мына 7 направленияны, мысалы 222 миллион доллар тұрған болсақ, 7 бағытты 4 кіші барып чечіп қойып тұр. Ошол бағыттардың ортасында байланыш бар ма? Қандай байланыш бар ошол 8 бағыттың ортасында? Бірімен бірі байланыш бар ошол 8 проекттің? Қандай байланыш бар? Саламатсыз урматтуу депутаттар, мен айтып өтсөм, 4 киши барып эле чечип койгон жери жок мунун биринчиден. Бул башынан баштап ошо финанс институт менен биз тыгыз барыш иштейбиз. Бул Минэконом, Минфин, анан координационный совет бар, инвестиционный координационный совет ошол жерден защита болот. Ошондон кийин гана ошо финанс институттар менен жумуш жүргүзүп, ошо тиешелүү органдар өзүнүн программасы менен, финанс институттар менен санашып, анан гана бизге келет да. Ошондон кийин анан бир жыйынтыкка барып, ошо соглашенияга барабыз. Кечеги сиз айтып кеткен 500 миллион фондду болсо Кореянын, бул өзүнүн талаптары бар. Анткени алдын ала бул фонд алдын ала проекттерди кабыл албайт. Биринчиден бул рамочный соглашение алып келет, анан отбор болот. Ошо отборго биз болсо канчада бир топ проекттерди сунуштаганбыз. Алар болсо ошонун өзүнүн бир тобу бар, эксперттердин, алар ошол жерден электен өткөзүп, анан бизге макулун берет, анан биз иштеп баштайбыз да. Анан бул фонддун да бир жакшыбы же жаман жери, көбүнчө жакшы деп койсок болот. Бир проект ишке ашмайынча экинчи проект ачпайт да. То есть бул өзүнчө кете турган мындай шарт менен процесстер да. Жок, ошол Анан 4 киши эмес, бул баары бири-бири менен байланышылган. Бул биздин өзүбүздүн өнүктүү программасы бар мамлекеттин. Ошо жараша бар ошонун ичинде. Алмаз Құшбекович, мына өзүңүз эле айттыңыз, 500 миллион доллар жөнүндө. Алар өздөрү шартын коет. Мо жака жумшайбыз. Эми ушул багытта силер бизге проект бергиле. Туура? Мен туура түшүнбөсүз да? Биз сунуштайбыз, алар отбор кылат. Жок. Алар именно багыт боюнча проекттерди бергиле. Именно багытына алар тактап атат да. Ушул багытта бизге проект бергиле деп. Биз сунуштайбыз проекттерди, алар отбор кылышат да. Жоқ, қайсы бағытта?
тараптуу багыттарды беребиз. Система образования, здравоохранение, реальный сектор проекттерин беребиз. Ошону алар карап, өзлөр аныктап, анан эмесин берет. Ал берген проектиңиздер мындай бири менен бири байланышы барбы? Бири менен бири байланышы барбы? Мындайча айтканда, Ооба, мен да бир суал ол кайталап кетейин. өнүгүүгө алып келеби ошол проекттер Мен бар? кайталап Же жөн эле кетейин. освоение кылып атабыз Жок. акчаларды? Биз в рамках стратегии развития страны двигаемся, программасы негизинде. Программа сырткары эч кандай өзүнчө самодеятельность жок. Жок, мына сиз, видимо, 20-40 айтып атасыз да, туура? 20-26 деген бар, 20-40 деген бар. Ошону бир мындай программа деп коесуңар, ал жөн эле дорожный карта да. Могу жакта, бияка деген. 20-40тын эмесини бүгүнкү күнгө чейин ал 20-40ты аябай жакшы мен изучать эткемде. Бири менен бири вообще байланышы жок. Ошол жерде ичинде каралган эмелер. Отрасльдер бири менен бири вообще байланышы жок. А как вы составляете, как будет развиваться? Эгер отрасльдер бири менен байланышы жок болсо, бул жөн эле освоение отдельных объектов да болуп атат. Ошондуктан мен жооп ала албадым да, мына 8 направленияда ичидеги азыр эмелерде. Могу Азия өнүгүү банкыдагы жана багыттарын ошолор берип атабы? Ушул багыттарда беребиз акчаны деп. Кантип Мен кайталанып атам да, биз өзүбүз иштеп чыгабыз. Жана мен айтып кеткен, у нас инвестиционный советибиз бар. Арин защита болот, направление. Минэконом аныктап чыгат. Анан гана биз ошо мындай институттар менен иштейбиз. Минэконом эмнени Булар бизге не эметпейт, хорошо. не навязывают. Минэконом эмнени аныктап чыкты, мисалы, ушул боюнча? Эмнени аныктап чыкты? Минэконом. Ушул направление 8 багыт Экономика министринин орун басары жооп берип койсоңуз. Эмнени багыт аныктап чыкты? Саламатсыздарбы, Чоро Сейитов, экономика министрлиги. Бизде Алмаз Кушпаевич айткандай макроэкономикалык инвестициялык кеңеш бар. Ошого экономика министрлиги менен финанс министр чогуу бүт пландарды, ошо инвестициялык пландарды чыгарат. Аяктан бекитилет бүт баары. Ошо бири-бири менен кандайча байланган. Өзүңүз билесиздер, 20-26 программада атайын иш-чара планы бар. Ошо иш-чара планы бири-бири менен биргилишкен. Мисалы, ар бир министрлик бизге да келет, башка министрликтер каралат. Эгерде бүгүнкү күнү биринчи этапы, бир иштин биринчи этапы бүтсө, экинчи этабын башташат, үчүнчү этабын башташат. Булар бири-бири менен так с воздуха эчтеке алынбайт. Все идет по плану, все идет по порядку делается. Бул мындай волюнтаризм деген подход жок. Чисто практический подход менен биз иштерди аткарабыз. Урматтуу коллегалар, сиздер бирдекени түшүндүңүздөрбү? Мен эч нерсекен түшүнгөн жокмун. Менин суроома жооп бердим. Түшүндүңүздөрбү бирдекени? Я лично вообще ничего не понял. Я не спорю, Минэконом бар, Минфин бар, Национальный банк бар, Совет бар, инвестиционный дагы бир балекеттер бар, целая структура государственная бар. А результат кана? Бири менен бири байланыштуу мындай мероприятиялар калат да. Мисалы, могу жерде ала турган болсок, мына суу менен устойчивый климат и бедствия 40 миллион. Проект расширенный доступ к доступному энергетическому жилью 65 миллион. Экөөнүн байланыштырып бергилечи ушул жерде отуруп. Мына Минэконом. Кандай байланышы бар экөөнүн ортосунда? Эки багыт деле алалы. 3-4 багытты алсаңыз башыңар айланат. Эки эле багытты алалы, мындай связын айтып бергилечи, байланышын. Кандай байланышта ушул акчалар пайдаланат? Деди Алмаз Темирбекович, суу департаментин сизге тиешелүү туурабы? Бул жерде мындай да, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Асан мырза, деди мындай да, бул жерде ар бир багыттар боюнча министрлик ведомстволор отурат. Бул жерде Алмаз Темирбекович, сизге тиешелүү туурабы? Бул жерде 37 миллион болсо, чек ара мамлекетинин кызматына тиешелүү отурат. Бу жерде бир башкармалык отурат. Орун басарлар каякта бул маселе боюнча тийиштүү орун басарлар? Ким жооп берет бул маселе боюнча? Азыр суроо берсе. Эки багыт боюнча азыр
Султанбай Абдырович суроо берип атат. Анда Алмаз сиз айтып берсеңиз муну боюнча. Бұл жерде Алмаз Кушбековичтің işi емес бұл. Он не обязан это. Бұл Минэкономдың işi. Султанбай Абдырович, биякта мен Алмаз Кушбековичти айткан жокмун мен. Бул жерде мен Алмаз Төмүрбекович отурат. Жанагы суу департаменти боюнча сиз азыр суроо бердиңиз. Айтайын жанагы ар бир багыт менен кеткенде министр ведомствонун бир жетекчилердин орун басарлары анан мына жерде башкармалыктар отурат, ошолор жооп берип койсун. Хорошо. Рахмат. Хорошо, берсиндер. Жоқ. Рұқсат берсеңіз, бізде ирригация бойынша биякта проекттер бүткөндө 40 миллионго 30,5 мың гектар жерге дыйкандарға суун жеткизип беребиз. Бүгүнкү күнү абдан дефицит болуп атат да, абдан чоң. Ошондо 3 областта объекттер бар, 4 областта объекттер бар. Ошондо бизде жана связь деп атпайбыз, бизде гидромет менен бизде мисалы байланышыбыз бар. Гидрометтер жанагы гидропостторду оңдолсо бизде жана прогноз бергенге анан кийин ушу дыйкандарга прогноз менен биз сууну бере алабыз да. Биякта бизде байланыш бар түзгө-түз. А биздин каналдар боюнча биякта абдан талкууланып кеткен, бүгүнкү күнү чоң көйгөй болуп аткан, жараткан каналдарды биз киргизгенбиз биякта. Абдан маанилүү объекттерди. Эме, Алмаз, вот сөз жоқ, сілерде определенный эмеңер бар, освоение этих денег. Мен айтып атам, ошол освоениеңер бир отурус эле экинчи отурус менен мындай бир кандайдыр байланышта болуш керек да, система болуш керек да. Мына реформа с учетом климатических условий дейсиз. Муну менен кандай байланышы бар? Жок да суроого жооп жок, билбейсиңер кандай байланышы бар экенин. Вообще эле билбейсиңер. И не можете знать. И не потому, что вы такие глупые или что-нибудь в этом духе. Потому что системы нет. Мен ошого азыр дагы кайрылайын, пока пландоо системасын өтмөйүнчө, эч качан мен берген суроолорго жоопту бере албайсыңар. Прогноз да кыла албайсыңар, контроль да кыла албайсыңар. Ол акчалар кантип өздөштүрүлүп атат, аны да кыла албайсыңар. Кайсы акча качан каяка барыш экенин да билбейсиңер, жасай албайсыңар. Ошондуктан мен айтып атам, мына азыр 500 миллион эме келип атат экен, корейстердин акчасы. 222 миллион бул акча келип атат. Жанагы еврооблигация менен 1 миллиард 700 миллион келип атат. Фактически 2,5 миллиардка жакын акча келип атат. Ошону колдонуп туруп бир 5 жылдык план түзөлү. Вот мен азыр Алмаз Кушбековичке, как члену Кабмина, ушул сунушту айтып атам. Я обращаюсь не к вам, а в вашем лице кабинет министров, как бы айтып атам. Вот. План түзөлү, мен жардам берейин деп атам. Давайте план түзөлү, 5 жылга. Түзөлү план. Рахмат. Азыр анан, азыр мен президентке да кайрылып атам, официально, расмий кайрылып атам. Вот. Садынур Кочоевич, мен сизге дагы кайрылып атам, 5 жылга түзөлү. Сиз эки жактан акчаларды барып сүйлөшүп таап келип атасыз. Кореяга бардыңыз, сүйлөштүңүз. Кытайга барып атасыз, эки жактан бүт бар жактан келип атат акча. Бирок ал акча кантип өздөштүрүлүп атат? Вообще ал өндүрүшкө кетип атабы же жөн эле өздөштүрүп бизнес кылып атабы бирөөлөр? Ошол айтып атам, сиз контролду жоготуп коесуз. Чоң акча, 2,5 миллиард акчанын өзүңүз таап келген акчанын контролун жоготосуз. Ошону жоготпош үчүн, ошолор мындай эффективдүү пайдаланыш үчүн, натыйжалуу результаты менен пайдаланыш үчүн. Анан кийин бардыгына ошол аткарып аткан адамдарды правильно подбор кылыш үчүн пландоого өтүш керек. Мен Садырнур Кочоевич сизге дагы бир жолу расмий кайрылып атам. Мен жардам берейин. 5 жылдык план түзөлү, анан ошол 5 жылдыкка 2,5 миллиардты иштетели. Анан ал жөн эле мындай биягынан кирип нарага чыгып кетпейт эгер планда болсо. Ошонун 2,5 миллиардын жок дегенде 2 миллиарды айланып, Кыргызстандын ичинде айланып калат. Бир айланганда 2 миллиард доллардык иш бүтөт, 2 айланганда 4 миллиарддык иш бүтөт, 3 айланганда 6 миллиарддык иш бүтөт. Понимаете? Азыр болсо муну жөн эле освоение кылсак, 2,5 миллиард биягынан кирет да нарага чыгып кетет. Ортодо бирөөлөр эле бизнес кылып чөнтөгүнү толтурат. Освоение болот да, бир объект курулат андай мындай, бирок өнүгүү болбойт. Мен ошого дагы бир официально кайрылам. Мына президентке жакын адамдар отурат бу жерде. Силер Кабмин отурасыңар. Азыр барды прямой эфирде барды көрүп атат. Давайте план түзөлү. Дагы бир жолу сунуштайм. Рахмат.